8-мартта өткөн Бишкектеги аялдардын тилектештик маршында жарандык активист Айдай Токоева кыздын 40 чачы уулу деп айтылган эл оозундагы кеп бүгүнкү күндө эч кандай мааниге ээ болбой калганын айтып, башкы трибунада элдин көзүнчө чачыңгырды. Ал өзүнүн мындай кадамын өлкөдө акыркы мезгилде гендердик басмырлоонун натыйжасында жана мамлекет гендердик зордук зомбулукка билип туруп көз жумуп койгон учурларда жүздөгөн аялдар өз күйөөлөрүнүн колдорунан каза табышкан. Демек, аялдардын 40 чачын сыйлабай өз күйөөлөрү өлтүрүп жатырса, бул чачтын мага кереги жок деп түшүндүрдү. Ушундай перформансты жасоону ойлодум. Кыргызда кыздын 40 чачы уулу дегендей ушу айтышат го, кыздарды урматташ керек, уулаш керек, бирок ошо менен бирге кыздарга ошондой эле тыюулар көп болот. Ар кандай кыз деген идишти калтыратпаш керек деген тыюулар бар да. Мисалы, же талтайып отурбаш керек, же улуулар менен сөз айтышпаш керек дегендерди. Анан ушу фемицид боюнча аялдарды өлтүрүү деген боюнча ушу үй-бүлөдөгү зомбулук, зордуктан келет деп чыгат деп билишти кыздар. Ошон үчүн мен да үй-бүлөдөгү зордук, зомбулук ушу аялдардын укуктары сакталбаган үчүн, алар билим алып, өзүнүн ишин, өздөрүн таап албаган үчүн ушундай болот деп. Ошон үчүн мен анда улуулук ушу менин 40 чачымдын улуулугу ушундай болсо, анда мен чачсыз эле жүргөнүм жакшы. Демек, эгер кыздын чачы сыйланбаса, анда андай чачтын кереги жок деген ой. Мен үчүн кереги жок. Мен башкаларга айта албайм, бирок мен үчүн кереги жок. Белгилей кетсек, бүгүн 8-март аялдардын эл аралык күнүнө карата Бишкек жана Ош шаарларында аялдардын укугу үчүн жөө жүрүштөр өттү. Иш-чара алгач Ошто башталып, ага 50дөй адам катышты. Бишкектеги аялдардын тилектеш маршы саат 13:00 Ак үйдүн алдынан башталып, 200гө жакын жаран катышканы айтылды. Жөө жүрүштү активисттерден турган демилгелүү топ уюштурган. Анда аялдардын укуктары, гендердик теңдик жөнүндө чакырыктар жазылган, талаптар болду.